Бүгүн мен духовкасы жок торт жасайм. Бул жакта менде 3 жумуртка, 200 грамм сүт, 1 пачка разрыхлитель, 1 пачка ванилин, анан 4-5 столовый ложка сахар. Мен баарын чинеген жокмун, көз болжол менен жасадым. Биринчиктигиндей эле кылып баарын аралаштырып жөн эле чалып коесуздар. Меники көзүңүздөр көрүп аткандай бир аз коюураак. Мынакей. Сковородканы коюп койдум. Бир аз ичи суу болчу меники. Кыргасын деп. Сковородканын ичин бир аз майлап алып, өтө жука эмес, өтө калың эмес кылып куябыз. Жакшылап майлайбыз, жабышып калбаш үчүн. Бир жарымды куюп көрдүм. Азыр түстөп көрөм. Жетпесе дагы куям. Мынакей, жакшы жетти меники газ. Ошон үчүн мен эң кичинекейине коем. Меники уже эле быша баштады. Бирок ошонусуна карабай үстүн жаап коем. Үстү бышкандан кийин кебетесин көргөзөм. Мындай тешинип калат, бирок жакшы бышайт. Меники дагы эле үстү суу. Үстүн жаап турабыз. Отту болсо аябай кичинекей коебуз, ичи бышкандай кылып. Болбосо сырты бышып, ичи чийки болуп калат. Мынакей мындай болуп бышат. Мен четтерин бошотуп алам. Мен үстүн минтип көрөсүздөр. Мынакей кургак, үстү ошондой бышат. Мынакей менин экинчи жак бети бир аз күйүп баратты, бирок аябай деле эмес. Эч нерсе деле болбойт. Мынтип алып куя беребиз. 1,5 половниктен куядым. Мындайдан 1,5-дан шум туура болот экен. Өзүңүздөрдүн сковородкаңыздарга караңыздар сиздер. Мен өзүм бир колдоп тартып атам, жалгыз тартып атам, бир аз неудобный болуп атат мага. Коржуктарым бышып бүттү. Мынакей мындай коржуктар болот. 2, 3, 4, 5 коржук чыккан. Менден бирөөсү чыгарып атканда бөлүнүп кетти. Ошон үчүн 4-өн эле жасайм. Мынакей. Мындай коржуктар болот. Акыркысы бир аз калыңыраак болуп калды. Калгандары болсо мындай жукараак. Мынакей. Эми болсо кремин жасайбыз. Крем үчүн мындай сливки колдоном мен. Бул 150 сомбу, 140 сом, ушундай 1 литр. Орскиден эле табам, башка жактан эч жактан тапкан жокмун мындай кремди. 33-35% сливкилер эле крем болот, калгандары жөн эле чайга, ушундайларга эле кошулат. Бул деген 26% мынакей көрсөңүздөр болот өзүңүздөр. Крем жасайбыз.
Бул сливки менен мен мороженое да жасагам. Жакын арада каналга киргизем. Кирип көрсөңүздөр болот. Эми болсо торту собирать эте баштайбыз. Эң калыңын астына коем мен. Ошондой эле пропиткага мен обычный сироп жасадым. Буга сахар менен эле суу кошулат. Мен 1 айлык бала эмизем, ошон үчүн мен аябай таттуу кылбайм. Кондитерди деле жакшы эметпейм мен. Ушинтип эле өзүм каалагандай алып торт жасай берем үйдөн. Бул мен сковородкада жасап аткан экинчи эле тортум. Духовкада бисквит жасачумун. Убактылуу духовкам бузулуп калган. Сиропту жакшылап сүйкөп алабыз. Тип крем сүйкөй берем. Өтө калың эмес, өтө жука эмес кылып сүйкөйм кремди. Бул аябай жирный крем болуп эсептелинет. Аябай көп жесе да жүрөк айланат, ошон үчүн мен жукарак кылып сүйкөйм. Окей, экинчисин коебуз. Экинчисин да дал эле ошондой кылам мен. Бир аз сироп сүйкөйм. Өтө көп сүйкөбөйм. Ушинтип эми торттун баарын собирать этип баштайбыз. Ар бирине 1-1,5 кашыктан эле колдоном. Окей, мен эметип бүттүм, оформлять этип бүттүм. Мен жалаң кашык менен кылдым, эч кандай приборум жок. Бийиктиги мындай торт болду. Бул торту холодильникке жок дегенде бир 4-5 саатка салабыз. Үстүн болсо каалагандай кооздойбуз. Мен болсо шоколадный эмелерди эзип коем. Чыгарып атканда көргөзөм. Мен түнкү кечинде жасап атам, таң атканга чейин коем. Кесилишин анан көргөзөм. Окей, достор, менин тортум даяр болду. Кесип ичиңгөбүз. Окей. Аябай жумшак. Таттуу торт болду. Окей. Жасаңыздар, жеп көрүңүздөр, аябай даамдуу болот. Жана арзан дагы болот. Мен бул торт үчүн 100 сомдой кеткен жок. 300 сомго торт сатып алганча ушундай кылып үйдөн жасап жесеңиздер болот. Каналыма катталып, комментарий калтырып коюңуздар.